биринчи суроого жооп беребиз. Мигранттардын акыркы жылдагы жашоо шарты. Эми мына Санкт-Петербург шаарында мен 20 жылдан ашык жашап атам. Ошол мезгилден баштап бизде сыртка келүү жылдан жылга көбөйүп атат да. 2005 жылы абдан көбөйдү, 2010 жылы дагы көбөйдү, мына акыркы жылы дагы көбөйүп атат. Эми мына мигранттардын келгендеги жаш балдардын, жаш кыздардын келгени мени ушунчалык ичимде ачыштырат да. Алардын жашоо шартын кээ бириники жакшы, күчтүү тууган уруктары болсо, эми ушунчалык биздин мекенибиз туруп, мамлекетибиз туруп, ушул өкмөтүбүз туруп, министерство бар болуп туруп, кандай деген биздин жерибиз бар. Жерибиздин сулуулугуна бүткүл дүйнөдөгүлөр суктанат. Муну демек биздин кыргыздын ата бабасы алатоону ээлеп калган да. Эми ошол жерге иш орун ачып, иш таап берип, жашоого каражатты тапканда биз мынчалык эл кыйналбайт эле. Эми ушул эмне себептен келип чыкты деген суроону азыр мына 90-жылдан баштап туулган жаш балдар азыр 20 жаш алар билбейт, түшүнбөйт. Мен ошого бир азыраак токтолуп өткүм келди, ой жүгүртүп. Мына биз Советтер Союзунун убагында Оштогу насосный заводдон өзүмдүн эмгек жолумду баштаган элем. Ошол жерде партиялык, комсомолдук жана профсоюздук иштерде иштеп жүрүп, эл менен бирге иштеп жүрдүм. Эми ушул жерден мына ойлоп карасак, мына Советтер Союзунун жок болуп кеткенине мына 90-жылдан баштап болсо, 91-жыл болсо, мына 27 жыл, 28 жыл болуп калды. Эмне себептен биз ушундайга таң каларлыктар. Мынакей коммунисттик партиянын ролу кыскача гана 70 жылга жетпеген убакта кандай экономикалык көтөрүлгөнгө бардык. Биз деле ушул насосный заводдон баштап канча өндүрүштөр болуп, жумушчуларга, даже ишсиз жүргөн адамдарга тунеяс деген статья коюлчу. Бардык иште эмгектен дегенчи. Эми ошондо мына СССРдин кулашына, согуштун бүткөнүнө 45-жылы бүткөн болсо, 70 жылга жакыныраак болгондон кийин мына биздин мындай өзүнчө коомдун өсүшү, өзгөрүшү бар да. Мына бул батыштагы мамлекеттер, Америка мамлекети көз артып, кандайдыр бир башка бир мамлекетти басып алып, багындырып, ушуларды чөгөлөтүү алардын койгон максаты бар да. Ошон үчүн мынакей комитет 300 деген бар экен, аны Джон Колеман деген ушул Американын жанагындай өзүнчө управлениясында иштеген Англиянын чалгынчысы болот, офицер, 30 жылдан ашык изилдеп отуруп, ошонун айткан сөзү мына бул комитет 300 деген бүткүл дүйнөдөгү адамзаттардын кантип жашоо боюнча башкарат деген айтканы бар да. Ошол мында ойлонуп карасак, мында көз жүгүртүп карай турган болсок, ошонун баардыгы тең туура эле. Королевский римский клуб деген бар. Американын өзүнчө хаус теориясы бар. Кантип үчүнчү мамлекетти жок кылыш керек деген. Мына биздин жөнөкөй сөз менен айтканда, эки адамды уруштуруп койсо, үчүнчү адам эле бири-бирине ушактап койсо, сен мындай урушуп калат да. Мына ошондой кылып туруп, мамлекеттерди жок кылуу пландарында болгондо, Советтер Союзун жок кылыш керек болот. Мына ошол мезгилде мына 87-жылы, 86-жылы Тажикстанда согуш болду. 89-жылы Өзбекстанда өзбектер менен түрк мисхетистер согуш кылды. Бири-бирин ошол элдерди дагы бири-бирине үгүттөп, адамдык психологияны оңдоо, психологияга таасир этиш боюнча алар өтө чоң эмгектерди жаратканда теория. Ал жашыруун, аны эч жерге жазбайт. Бирок кээ бир убакта ошондой кылып гана чыгып кетип атат да. Мынакей ошон үчүн 90-жылы биз бир жакшынакай эле жашап, ошондо биздин чоңдорубуз Тажикстанга барып, тынчтык орнотуп, Арменияга барышып, Армения менен Азербайжандарды бири-бирине ушундай кылып туруп жарашкыла деген ушундай миротворческий деп тынчтык жолун кылган биздин эң бир күчтүү алдыңкы улуттук лидерлерибиз бар эле да. Эми ошолор кайда кетти? Элдин тагдыры, бул эл башчы.
ел башчы кандай болса, елдің тағдыры ошондой болады. Мынаке 90 жылы легендарный парламент деп болду, ошолордун баарына тең көрүп туруп, мына ошондогу кетирген биздин лидерлердин кемчилдиги болду. Эми мына Аскар Акаевдин келгени, ал ученый, мен абдан сыйлаган адам. Bunday dünya жүзүндөгү эң күчтүү физиктердин бири биздин Аскар Акаев. Эгерде ал саясатка кетпестен, президент болбостон, ушу Санкт-Петербургдун өзүндө окумуштуулукту болтургансы мүмкүн, Нобелдик сыйлыгын качан эле алып калмак. Кыргыздын эң бир күчтүү. Бирок ошо жака саясатка барганда жаңылды да, 10 жыл отуруп өзүнүн ыктыяры менен эле кетип ийгенде адамды калтырып, тынчтык жолу менен эле президенттик 15-жылга өзү өтүп кетти да. Ошондо элдин абдан кыжырланып келгенде, эми Роза Отунбаева аябай мен сыйлаган адамым. Ал Москвадагы университетти бүтүп, 4-5 чет тилди билген, аябай сабаттуу, кыйын аялдар деп эсептечүмүн. Ошол убактардагы эң бир кыйын адам. Мынаке Англияда иштеп жүрдү, Америкада иштеп жүрдү, чет тилде англис тилин аябай жакшы билген адам. Эми ошону немеге депутаттыкка киргизбей койду Аскар Акаев. Бакиевди киргизбей койду. Ошону менен бирикип Аскар Акаев менен тирешип оппозицияга кетип, анан кийин мына 2005-жылкы революция болду. Мында дагы тынчтык жолу менен болбостон, эми тынч ушул кетирип, качып чыгып кетип, Аскар Акаев деле ошондо отуруп эле чакырып, мен алсаң ушул президенттикти алгыла деп, тынчтык жолу менен ошол жерде калса болот болчу да дегенде. Аны жасаган жок. Демек кандайдыр бир тышкы күчтөрдүн таасири болсо керек деп ойлойм да. Завод, фабрикалар Аскар Акаевдин убагында жок болду. Мына Оштогу эле насосный завод, шелк комбинат азыр Кытай мамлекети үчүн биздикилер жөн эле соода түйүнүн ачуучу торговый аянтча. Алардын экономикасын биз алардын чыгарган продукциясын сатып алуу менен биздикилер ошо жаңбагыда бир куча адамды айтканда. Эми ушул жерде элдер ишсиз калды. Кандай кыйынчылыкты көрдүк. Мына ушунун бардыгы тең Аскар Акаевдин кыргыз элинин алдындагы кетирген чоң күнөөсү болуп эсептелет. Уурулардын уюгун Акаевдин убагында уюштуруп коюп кетти. Өзүнчө мындай кылып айтканда, жатып ичер, эмгектенбей акча таап, бул коррупция деп. Коррупция деген эмне? Коррупция деген жаман адам жана жаман закон. Ыймансыз адам ошол жердеги жеп жутуганга аны караган эч ким жок да. Контролдо бирөөсү келсе, анысына дагы акча берет. Ошентип отуруп биздин кыргыз элине өтө кыйын келди. Мына мен Санкт-Петербургдагы окумуштуулар союзунун алдында кыргыз комиссиясында иштеп жүрдүм. Ошондогу этнографиялык ученыйлар айтат эле, кыргыз элин данышман эл дейт экен. Мудрый народ дейт. Кыргыз эли өкмөтсүз кыштын күнкү боз үйдө жашап, урпагын улап, улутту улап келишти. Мына ушул башка жерде мындай болгон жок да. Бүт кыйынчылыкка чыдап, чыдамкайлык, сабырдуулук менен бардыгын жеңип келди. Данышмандык менен дагы да кыргыз эли жеңип атат. Мына ушудан кийин анан Бакиев келди. Алда кокустан эле болуп калды. Мына мен тамак ичип эле манты жеп отурсам мен болом деген эле анан президент болуп калды деп. Эмне деген эл ошол убактагы убактылуу өкмөттөрдүн эң чоң кыргыз элинин алдында күнөөсү бар. Булар ошолор болбогондо кыргыз элинде кандайдыр бир башкача дагы жашоо болушу мүмкүн эле. Завод, фабрикалар иштеп турганда мынаке эч жакка мынчалык тентибейт эле эл. Ошон үчүн мынаке 4 президентти өткөрдүк. 4 президенттерди мынаке Аскар Акаев Санкт-Петербургдагы институтты бүттү. Бакиев болсо Саратовдон окууну бүтүп келди.
Атамбаев Москвадан, Роза Отунбаева Москвадан жана Ломоносовда бүттү, жакшы бүттү, изданияны алды. Бирок булардын жүрөгүндө кыргыз элин сүйүү деген жок экен да. Кыргыз жерин сүйүү деген жок экен. Кантип эле ушул өзөнгө кушту деле сатып, каркыраны деле сатып, мына Өзбекстандын чегарасына араван деле бара алчу, оштун чегарасына өзбектер канчалык келип алышкан. Ошону да билгизбей сатып, бул эмне деген? Бул бүткүл дүйнөдө бир карыш жерди үчүн согуш болуп келген. Мына бул Англия менен Франция 100 жыл согушкан, бири-бирине 100 жыл. Мына ошол мезгилде мына Жанна д'Арк деп Франциянын аял болгон баш болуп чыкканда, аны кийин жана отко күйгүзүп ийген. 500 жылдан кийин улуттук баатыр деген наамды берип Жанна д'Арк бүткүл дүйнөдө турат да. Эми ушул мезгилде биздин кризис өтө кыйын болуп калды. Мынтип айткандачы. Өзүң ойлоп көр, ушул биздин кечээки эле Ноурuz майрамын өткөрүүдө кандай кыйналдык. Себеби биз өзүбүздүн жерибизде эмес да. Уруксат бербей, акырында мына Талай Калыбаев мына биздин ардактуу консулубуз жардам берди. Ал жакка звонт этип, тааныштарына звонт этип, бул жакка звонт этип, уруксатты кандай зор калдык. Бул демек биздин өзүбүздүн жер эмес да. Биз канчалык сулуу жерде жашасак дагы, айлыктары, акчалары көп болсо дагы, биз жерди сагынат да. Эми ушул жерде качып жүргөн мына биздин Акаевди, анан кийин Бакиевдер ушу жыргап жүрүшөбү. Акчалары мүмкүн көп болсо керек, билбейм. Бирок ошон үчүн мен айтайын дегеним, кыргыз жеринен садага кетсек болот. Анан ошол бир убакта мына Кытайдын калмактар менен болгон согушта ошо биздин ата-бабаларыбыз аларды сүрүп чыгарып, анан ээлеп калганда, эми ошону бүгүнкү күндө аябай кыйын акыбалда турат. Эми мамлекет болуп калат, мына бул дүйнө жүзүндөгү эле картаны карасак канча жолу өзгөрүлдү. Канча жолу мамлекеттер жок болуп кетти. Мына 60 миллиондон ашык саны бар уйгурлар. Олар бай, аябай акчасы көп. Курттардын. Онда сүйлөшүп келсем, курттар аябай акылдуу экен. Менде эле тааныштар бар курттарданчы. Ошолор бай. Эми мамлекеттин кайра кура албай, мына Турциядагы Аджаланды биринчи ошол улуттук лидерин кандай кылып кыйнашты. Кудай ошого жеткирбесин, биз мамлекетти сактап калыш керек. Ошон үчүн бул кризистен кантип чыгабыз деген. Ушул кризис мен айтар элем. Азыр жанагыл Адахам Мадумаров мен таанийт элем, ал мени тааныбаса деле керек. Мурундагы бир жакшы мындай, мен мисалы үчүн өзгөндүн мырзакесинен болом. Ал Куршаптан болот. Эми ушул жерден тааныш эмес, ошол жака барып жүргөндө элдерден уккамын да. Мисалы үчүн эми аябай жакшы кантип каражат табабыз. Эми только президенттерди биринчи жолу 4 президенттен кийин элди сүйгөн, элдин арасынан чыккан жөнөкөй, элге дилине жакын Сооронбай Жээнбеков келди. Ал дагы бир Кудайдын кудурети менен да. Ал жөндөн жөн эле бирөөнүн айтканы боюнча канча жүгүрүп жүрүштү. Мисалы үчүн мына Өмүрбек Текебаев президент болсо болбой беле, мурун эле ошол Бакиевдин ордуна Роза Отунбаева президент болсо болбой беле. Эми мындай кылып караганда Бакиевдин кетирген кемчилдиги эмне болду? Ал өзүнүн баласы Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевдин ортосунан кандайдыр бир талаш менен ушул элди ушул жерге алып келди да, мынтип айтканда. Бул экинчи революцияга алып келди. Бул ойлонуш керек болчу, бир элди сүйгөндөн кийин жоопкерчилик. Эми ушулардын жөн эле жоопкерчилиги жокпу? Азыркы мезгилдеги биздин жогорку кеңештеги эле отургандар элдин адамы да, эл шайлады да, жакшыбы жаман шайлады. Алар отурат, элдин артында жоопкерчилиги жокпу? Демек, азыр чоң жоопкерчиликти алардын мойнуна коюш керек. Алар жеп жеп жакшылап алып жыргап эле, ал жерден дача алып, бул жерден үйдү куруп алып эле, иш орун жок, элди тентитип ийип, азыркы күндө эл кайра барса эмне кылат? Даганан кийин бул жерден ана Американын көк акчалары алар бир жанын кыйнап таппайт. 2 станокту коюп койсо, түнүгүн иштесе, кудду Кыргызстанда
төңкөрүш кыла турган акчаны жөнөтүшөт. Алардыкы 8 станок чыгат. Ошого булар кутуруп аттат да, мынтип айтканда. Эч качан мен барганда мен мындай далилдүү же бир кандайдыр бир колунан кармап алып же андай кылганым жок, бирок сөз сүйлөгөндө анан эмне кылабыз, $100 берсе кыйкырып кой десе кыйкырып койдук да, чык десе чыгып койдук да деп жөнөкөй адамдардын сөзүн угуп келдим да. Эми ушундойлор болуп атат да. Болбосо мынакей Россиянын революциясындагы 100 жылдан ашык өтүп кетти. Эми ошонун себептерин эми айтып атышат Россияга. Себебинде Англиянын ошол адамдары акча берип, анан Троцкийди жөнөтүп, Ленинди жөнөтүп, анан революция кылып, булардын чоңдорун жанагы башчыларды сыртка чыгарды. Жок, анда дагы элди, Россиянын адамдарынын намысы, ары бар экен, согушту, улуу атамекти согушту жеңип чыкты. Эми ушундай болуп, өзүнүн өлкөсүн сактап калды. Биз да куду ошондой сактап калышыбыз керек. Эми мен айтайын дегеним акырында, бул эл менен бийликтегинин ортосунда согуш жүрдү. Согуш жүрдү дагы, биздин элибиз тынч гана элди, жерди бошотуп берип коюп гана мына жанын багып жүрүшөт. Бул мигранттар. Ушулар жөнөтүп атат акчаны, кандай кылып ал жакта пайдаланып атат, эми ал бизге белгисиз. Бирок ошол үйлөрдү салып, 2 этаж, 3 этаж үйдү салып, 2-ден 3-төн машиналарды алып койгону, бул биздин өкмөттүн же жогорку кеңештин жетишкендиги эмес, элдин жетишкендиги. Мына ушул согушта, мына бийлик бүгүнкү күндө, мына бул 17 мартта Атамбаевдин сүйлөгөн сөзүнөн кийин булар ушул согушта жеңилди. Согушта жеңилип, согуштун туткуну болду. Мен мына Атамбаевди, мына Роза Отунбаеваны, Аскар Акаев жана булар согуштун туткуну деп эсептейм. Мынакей атамекендик согушта, биринчи согушта мына биздин Исаакиевский соборду Франциядын туткундары кайра тургузган. Сталинградты, Москваны кайра курганда дагы жанагы немистердин колго түшкөн туткундарына кайра курдурган. Бул естественный, табигый законда. Мына ошондуктан кайрадан Кыргызстанды калыбына келтирүүдө, кыйраган атамекенибиздин өндүрүшүн кайра калыбына келтирүүдө бир фонд кылыш керек да. Ушул фондко жалаң экстерден жегендериңерди ушул жерге койгула деген закон чыгарыш керек. Мына бүгүн биздин жогорку кеңеш, алардын колунда бийлик турат. Аларды эмнеге гана теңебеди? Мен мына жок. Ошондуктан мына бул Акаев, Атамбаев, жанагы биздин Бакиев, Роза Отунбаевалар төртөө акчаны чыгарып, мынча жедик эле, мынча алдык эле. Мына фонд, мына карыздан кутулуш керек. Кантип 4-6 жылда 4 миллиард доллар карыз болуп калат. Эми өзүң ойлоп көрчү, жөнөкөй эле, табигый эле, мындай даже мындай образованиясы жок адамдар да түшүнөт да. Эмнеге коротушту, эмнеге расход кылышты? Элдерге пенсиясылары канча? Врачтардын зарплатасы, мугалимдердин айлыктары канча? Бул өтө өкүнүчтүү. Булар эл душманы деген өзүнчө бир списка кылыш керек. Ошон үчүн мына журналист Адахан Мадумаров мына ушул списканы куруп берсинчи. Эл душманы бүгүн ким деп туруп. Мына эксперттер бар. Ким канча жеди? Илгерки баягы байыркы Римде дагы ошондой бир өлкөнүн, ар бир өлкөнүн басып өткөн тарыхы бар да. Ошондо жанагы Фемида бул баягы акыйкаттын кудайы деп коет. Соттордун кудайы элдин арасында. Ошондо ошо Фемида айткан экен. Кантип биз ушул сотторду оңдойбуз дегенде, ал айтат экен ошо кол болгон падышага. Ошо главный соттун терисин, жон терисин сыйрып, ошодон кресло жасап сотторду отургуз деген экен да, илгери убакта. Ошондо биздин кыргызда деле сөз бар, жон териң сыйрылгыр деген сөз бар, ушул калган. Мен бир укканмын ушул сөздү. Жон териң сыйрылып, түрүүлөй ошо соттун
терисин сыйрыган экен дагы, ошодон кресло жасап, ошол креслого сотторду отургузганда акыйкат боло баштаган экен да. Эми өкмөттө, биздин мамлекетте адилеттүүлүү болбосо, акыйкаттуу болбосо, бир инвестор барса, алар баары тең качып кетсе, анан шапкасын сурап отурса, бул эмне деген атка минерлер, эмне деген чиновниктер, эмне деген эл башчы же эл лидер. Ушулар лидер болобу? Эми ошон үчүн азыр албетте Сооронбай Жээнбековго өтө кыйын мезгилде туш болду. Тагдырына там бериш керек. Бул чырмооктой оролуп калган ууру замандан бошоныш кантип бошонот? Эми ошон үчүн жардам бериш керек да. Эми программа өнүктүрүү ар бир райондо, ар бир биздин областта ишкана ачыш, өндүрүш ачыш, иш орун ачыш боюнча программа болуш керек. Онун акчасын бөлүп бериш керек. Мисалы үчүн мына бул Сапар Исаков, жанагы Сатыбалдиевтерди камады деп атат. Алардын акчасын төлөттүрсүн, кое берсин. Эмнеге аларды түрмөгө дагы кошумча расход менен кармап отурат? Төлөсүн. Ошол жегендердин барды тең төлөсүн дагы, анан биздин өндүрүш өнүксүн, бул жердеги мигранттардын саны азайсын, кайра барып, ошо окууну бүткөн адамдар өз ордун таап калса, биздин экономиканы бир алдыга жылдырган болобуз. Ошентип бир туура жол табабыз. Кризистен чыгуунун жолдору кандай ойлойсуз? Эми биз бул кризистен чыгыш үчүн биринчи кадровый маселе коюш керек да. Канаке, ушул таза кадр калганбы? Жыжалаңла ууруларданбы? Эми карап туруп сотторду алмаштырыш керек. Эми туура эмес чечим чыгарса, эми ошол сотко кайрадан өздөрүнө иш козгош керек. Укуктук биз правовый поле деп коет. Эми чындык болгон талаада чындык өсүп чыгат да. Ошон үчүн мынакей айттым, мына 4 президенттин фондун ачыш керек дагы, алар акчаны которсун. Аскар Акаев барып илимий жол менен далилдеп науканы, биздин академия науканы башкарсын, ага акча таап берсин. Өздөрүнүн уртап алып чыгарганы боюнча. Эми ошол убакта алтындар бар, алтын кендери бар экен. Эми ошо менен кантип биздикилер ушундай элди акыбалга жеткирсе. Мына көзүң көрүп атат экен. Мына Санкт-Петербургда алтынды жанагы жашынакай имараттардын үстүнө алтын менен жокну эл көрүп атат. Эл рахат алып атат ошодон, ошол алтындан. А биздин алтындан ким рахат көрүп атат? Мындай кылып караганда, ошол сөзсүз ушуну жоопкерчилик тартыш керек. Анан сураш керек да. Биздин жогорку кеңеште отургандар эмне кылып отурат? Бир гана 4-5 гана депутаттын үнүн угабыз ушу. Каныбек Иманалиев, Момбеков, анча-мынча Айнура сүйлөп коет, Алтыбаева дагы бар да, мынтип айтканда. Эми бирок бир акылды калчап туруп, коомду жакшы жакка өзгөртүш үчүн мыйзамды кабыл алыш керек. Жаңы мыйзам керек. Биздин мына бул акыркы жылы иштеп атышат депутаттар. Депутаттарды эмне деген гана атка коюп кондурбады. Өзүңөр билесиңер. Эми мен ичим ачышат, менин мамлекетимде, менин өлкөмдө, мен Кыргызстандыкмын, кыргызмын да. Бирок менде ошондой бийликте отура турган абдан алсыз, только жегич адамдардын отурганы ар бир кыргыздын кыжырын келтирет. Эми жөнөкөй эл биз эмне жашоо өтө берет да, мынтип айтканда. Кеч кирет, таң атат дегендей, жашоо өтө атат, айлыктары бар, жей турган тамактары бар, жашай турган үйү бар. А бирок мекен да керек да. Мекен биринчи очередте бүгүн болуш керек да. Бары ошон үчүн мен мына чет жактагы иштеп аткан кыргыздын лидерлерине кайрылып кетер элем. Жер-жердеги Россиянын, мына Турциядагы, дагы башка Кытайда иштеп аткан ошолор келип өздөрүнө мынакей мен мынча акчам бар. Акционердик мына Япониядан үйрөнүш керек. Акционердик коомду куруп, мындай биринчи акционердик коомго ким канча процент доход кошсо, анын чыккан пайдасынан ошончо процент дивиденд алат экен да.
50% қошты, 50% пайдасын көрөт. 30% қошты, 30% көрөт. Мына ошентип өндүрүш экономиканы элге кетерлик. Мына биздин экология жагынан таза жанагы чөптөрүбүздү, эми элге жей турган тамактарды, эми биз жерден самолет чыгара албайбыз, машина чыгара албайбыз Кыргызстандан. Ал мүмкүн эмес. Ошого кийин элге өтө турган, элге иш орунду 20 миң, 30 миңден айлыкты алып, врачтардын дагы айлыгын көбөйтүп, теги мугалимдердин айлыгын ошол экономика көбөйсө, алардын айлыгы көбөйөт. Ошону ойлоп чыга турган өзүнчө илимий план болуш керек. Кайсы жерде эмне өстүрөбүз, аны каерге барып сатабыз, аны ким кандай финанслайт, ким каржылайт деген сөз боюнча болуш керек да, бул жөн эле бир күндө эле мындай деп боло койбойт. Ошон үчүн биздин академия наук иштеш керек. Анан кийин барып туруп экономикалык жактан эми өткөндөгү депутаттардын кимиси экен Жапар? 7 областы, Акылбек Жапаров, 7 областы 7 мамлекетке берелик. Алардын туусун ошо жерге коюп коелук деген. Эмне деген акылсыздык. Жеңип алса, согушта жеңгенде барып туун саят да. Эми ушул өзүбүздүн ошол мынакей кыргыздар барып эле бийлегиле. Анан кийин жанагы закон чыгарып коюшуптур. Жогорку кеңештенчи, мына бул чет элдик атуулдарга кызмат берилбесин деген. Депутат боло албайт экен, губернатор боло албайт, мэр боло албайт деген. Бул өздөрү үчүн жалаң сабатсыз адамдар үчүн түзүлгөн мыйзам. Резерв кадрды чет элде иштеп аткан кыргыздардан коюш керек. Кыргыз эли эч качан өзүнүн мамлекетине каршы тура албайт. Илгери убакта мына бул кыргыз менен калмактын согушунда кыргыздын кичинекей балдарын алып кетип, канча 3 жашар, 4 жашар, 20 жашка чейин тарбиялап туруп кайра кыргыздын өздөрүнө салган экен. Ошондо кыргыздын аксакалдары бүт комузчуларды чакырып, алдыдан комуз менен тосуп алганда, баягылар өзүнүн жоолор кайра кайтып кеткен экен. Эч качан канында кыргыздын каны ойногон кыргыз өзүнө чыккынчы боло албайт. Чыккынчы боло албайт кыргыз элге. Ошон үчүн мына бул кызматка койгондо губернаторлукка болобу, мэрликке болобу, чет элде ыйманы бар адамдарды коюш керек да. Азыр ыйман эми акча деп калса, акча тапкан айлык акчасы үстүнө өлбөй калабы? Же жаналгычка пара береби? Ушу мени өлтүрбөй кой деп. Кандай бир ушунчалык ач көз акылсыздар канча миллион миллиардтаганды жеп коюшат дагы, алар унчукпай жүрө беришет. Эми мына ал жерден мен Адакам Мадымаровка кайрылып кетким келет да, менин сөзүмдүн аягында. Элди оңдоп тынчтык жолу менен эми убактылуу 4 жыл 5 жылга чейинби митинг менен пикетти токтото турган бир мыйзам чыгарыш керек да. Мына элдерди кыйрак кылдык, ошонун үчүнчү күч колдонуп кетип атат да. Ол жөн өзү эле тынчтык менен өткөрөбүз дейт. Мынандай площадка кылып туруп, ар бир элден, мына коллективдин бирден өкүлү барса, мына 100 адамдан 1 адам барып туруп, анан ошол жердеги бир здание имараттын ичиндеги эле чогулуш кылып, съезд кылып, курултай жасап, өз ойлорун билдирип, бири-бирин угуп, бири-бирин тыңшап, анан кийин жакшы бир жыйынтыкка келсе дейин да. Эми ошондо жаңыдан Өзгөн районунан 4 жолу депутат болду. Мен ушу билишимче, мен буякта жүрүп кеде-кеде гана угуп калам да. Ошо биринчи жолу депутаттыкка ат коюлуп баратканда мен силердин ушул жердин кулунун дегенде ушул элдин баары тең акыйкат кылып туруп колдоп беришкен. Мен бир ошондо бир ыр жазып койдум эле, ошону окуп коеюн. Этиңде эски көйнөгүң, эл үчүн чагылат көйгөйүң, кайрат бар ички байлык мол жөнөкөй дилге көнгөнүң. Жаңырат эски көйнөгүң, жаңыртып дилдин көйгөйүн,
жан дүйнөңдү эскиртпей байкагын өзөк көңдөйүн.